Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун социалдык баракчаларынан 2 август күнү 7 жаштагы Зарина аттуу кызыбызды чыгарып, кайрымдуу элден жардам берүүгө чакырык кылганбыз. Арадан 14 күн өтүп, Заринага деп кайдыгер карабаган мекендештерден $10.000 каражат чогулуп, Зарина кызыбыз ата энеси кол сунган мекендештерге өзүнүн ыраазычылыктарын билдиришти. Assalamu alaikum, дагы бир жолу эл журтум. Зарина кызым дагы сиздерге ыраазычылык билдирип коеюн деп. Заринка, айтып койчу кызым, всем спасибо скажи. Здравствуйте, я вам благодарна за то, что вы мне помогаете. Всем семьям желаю счастья, здоровья, чтобы никто не болел, чтобы дети не болели. Хорошее, счастливое детство было. Всем спасибо большое. Всем спасибо большое. Зарина Паязова азыр болгону 7 жашта. Өтүп кеткен жылдын декабрь айында буту ооруп ооруканага барганында докторлор сол сан сөөгүнүн артиосаркома деп жыйынтык чыгарган. Кызынын бул оорудан сакайтуу үчүн Заринанын ата-энеси кыдырбаган ооруканасы, сураштырбаган өлкөсү калган эмес. Акыры Түркия мамлекетине барып, тез аранын ичинде $100.000 түзгөн операция кылдыруу керек деп, кайрымдуу элден жардам сурап турган кези. Саламатсыздарбы, кыргыз элим жана Азамат Байматовдун кайрымдуу бол фонду. Мен сиздерге аябай ыраазычылыгымды билдирем. Биздин башыбызга оорусуну келип турган кезде жардам колун сунуп жатасыздар. Аябай чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Аллахым үй бүлөңүздөргө ден соолук берсин, бакыт берсин. Жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр, эч качан оорубаңыздар. Бизден кайтпаса дагы дуа кылып турабыз. Аллахым сиздерге бизге кылган жакшылыгыңыздарды миң эселеп кайтарсын. Дагы да болсо муктаж болуп жатабыз. Паязова Зарина кызыбыз 7 жашта, остеосаркома, левый бедренный кости. Кыргызча айтканда сөөк рагы деп аталат. Азыркы учурда Турцияда лечение алып жатабыз. Бул оору менен 8 айдан бери күрөшүп жатабыз. Биринчи өзүбүз аракет кылдык. Күчүбүз жетпегенден элге кайрылдык. Бул ооруду жалгыз жеңүү өтө кыйын экен. Бул оору аябай өтө көп сумманы требовать этет экен. Ошого Азамат Байматовго 2 августта кайрылганбыз. Ошол 2 августтан бери азыр ушул күнгө чейин $10.000 акча чогулду. Аябай ыраазыбыз, ушунчалык колдоп жатасыздар, аябай чоң ыраазымын. Азыркы учурда профессор операциясын тездетиш керек деп жатат. Бул рак деген күтүп турбайт дейт. Ошон үчүн бир жуманын ичинде $50.000 алып келгиле. Бул ошол операциясынын каражаттарына жумшалат дейт. Операция күнү калган $50.000 алып келесиңер деп айтып жатат. Биз аябай күндө чалып тездетишип жатат. Если операция акчаңар жок болсо, кайра химия алганга туура келет дейт. Бул химияда уже кызым аябай кыйналып жатат. Бир четинен бут ооруп, бир четинен химия алып, каны түшүп, көтөрө албай реанимацияга түшүп калган күндөрүбүз болуп жатат. Ошого аябай сиздерден суранат элем. Дагы да муктаж болуп жатабыз. Жардам колун сунушуңуздарды, ушул Заринка кызымды өмүрүн сактап калышына себеп болушуңуздарды суранып жатабыз. Баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Терең ыраазычылыгымды билдирем сиздерге. Жаш бөбөктөрүбүздүн мынтип өмүр менен өлүмдүн ортосунда күрөшүп жатканын көрүп кантип жүрөгү оорубайт. Мындай ооруну Заринанын ата-энеси тилеп алган эмес. Урматтуу кыргыз эли, жаш карындашыбыздын жакшы болуп кетиши үчүн кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берүүгө чакырабыз.